төрағалық кылган судья Балтыбекова соттун катчысы Букаденовдун катышуусу менен каралат. Иш жарандык ишке тиркөө бизден өтүнүч Жалал Абад областык Жалал Абад шаардык сотунун 28 октябрь 2011-жылынын жана Жалал Абад областык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын 31 январь 2012 жылдагы өкүмүн тиркеп коюңуздар деп суранабыз. Бул өкүм Кадыржан Бакыровдун сепаратисттик күчтөр экенин элдин баары билет. Ошон үчүн бул кандай тиешеси бар? Текебаев менен Жолдошеванын сотуна бул тиркебей койсоңуздар деле болот. Анын үстүнө кантип өткөнүн, кандай давление менен ал жерде өткөргөнүн Текебаевдин ошол Жалал Абад сотуна кандай давление жасаганын аны да биз билебиз. Иск подан истцами по отчету, который был оглашен и заслушан на открытом заседании Кенеш 25 мая 2011 года. Решение данное по рассмотрению судебного заседания выходит числом 31 января 2012 года. То есть мы сегодня рассматриваем именно то, что было на открытом заседании 2010 года. Поэтому я возражаю о приобщении данных документов к материалам гражданского дела. Бул соттук процесс азыр Текебаев менен Жолдошеванын ортосунда соттук процесс болбой калганын, бул Текебаев менен карапайым элдин ортосундагы соттук процесске айланып баратканын ачык көрсөтүп туруп кайрылуусунда элдер. Себеби Ош окуясында бул өтө трагедия болгон. Бүгүнкү күнгө деле 11 баланын денеси табылбай, ата-энелер боздоп жүрөт. Ошондуктан Ош Жалал Абадта өлгөн балдар да ошол жерде көмүлгөн. Башы кесилип, тирүүлөй кетме менен чабылган балдардын денеси да ошол жерде көмүлгөн. Үйлөр да ошол жерде күйгөн. Бүт бардык нерсе мына ошол жерде болгондуктан биз бардык ушул күбөлөрдү ушул жакка алып келе албагандыктан элдер дагы бул сотту Текебаев карапайым элге Ош Жалал Абад областынын элине каршы ошолор менен соттошуп жаткандай кабыл алып эл азыр талап кылып атат. Мына ушул соттук процесс Ош менен Жалал Абадта окуя болгон, бул да мыйзам жол берет, окуя болгон жерде соттук процесс өтүшүн. Ошон үчүн мен кататайство жөнөткөм, бергенбиз сизге өткөндө. Эки жолу биз келе албай калдык жүйөлүү себептер менен. Ошондуктан мына ушул кататайствону дагы сиз канааттандырып, урматтуу сот процесси ушул Ош Жалал Абадта окуя болгон жерде болсо деген элдин талабы. Бул да менин ушул сиздерге берген кататайством, ошону канааттандырып коюңузду сураган. Бул жерде биринчи өтүнүч ишти кыскартуу боюнча өтүнүч болгон, экинчи өтүнүч болсо Ош Жалал Абадка чыгып ишти кароо боюнча. Эгерде иш кыскартылбаса. Биринчиден Ош окуясы боюнча мен эч качан жаза албайм. Жазаны Текебаевдер ким ошол ин окуясына күнөөлүү болсо, ошолор жазаны алат. Эгер азыркы бийлик жазалабаса, мен толук кандуу ишенем кийинки бийлик жазалайт. Кийинки бийлик жазалабаса, Кудай жазалайт. Ошончо өлгөн кан кечирбейт. Ошон үчүн өлгөн кишилер жөнүндө, Ош окуясы жөнүндө айта турган болсоңор, эйтак болуп сүйлөйт. Бул жерде чиришчү көп кан төгүлдү. Эми 25 май 2011 жылы ачык көрсөтүлдү Тоголам. Буну мен кааласаңар ачык, кааласаңар жабык көрсөткүлө десем, болбостон ачык көрүштү. Тоголам видео отчету урматтуу сот сизде болсо керек. Видеоңуз барбы? Көрүп чыктыңыз да? Полностью, толук. Мына ушул Тоголам видео отчетунда Жылдыз Жолдошева бир жерде сүйлөдүбү? Асылбек Текебаев, Атамекен же Өмүрбек Текебаев боюнча. Бир жерде сүйлөгөн жок. Ал жерде бүт күбөлөр бизге берген, комиссияга берген официалдуу органдардан келген видеозапистердин негизинде тизмектетилген.
мен как жарандык деп айтып аткан жокмун. Мен ал жерде айтып атам. Ким жооп берет деп атат. Видео отчеттун алышы өзү кыйын болгон. Тизмектештиргенбиз. Абдан чоң бир мындай кыйынчылык менен. Ошондо мен айтып атам. Мен сизге ал видео записти жасап берем, кыска, чтобы сиздин убактыңызды албаш үчүн. Эгерде ошол Кыргызстанда бир эркек мына ушул Ош окуясына байланыштуу чындык фактыларды мойнуна албаса, мен мойнума ошол видео отчеттогу фактыларды факт экенин мойнума алам деп айтканым рас. Аны мен эч качан танбайм, себеби биз ачык жыйында ачык айтылган сөз. Бизде стенограмманы каалагандай ойносо болот. Мындай кылып, мен сизге видео записти берем. Видео записти оңдой албайм. Ал эми жогорку соттун чечимине сиз айтып атасыз, таянып атасыз, урматтуу өкүл Текебаевдин. Мен муну окуп коеюн, урматтуу сот. Мына жогорку соттун чечими. Ишти жаңыдан кароодо биринчи инстанциядагы сот Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин талаптарын так аткарып, жогоруда көрсөтүлгөн жагдайларды эске алып, иш боюнча жоопкердин тиешеси бар же тиешеси жоктугун аныктап, аталган кодекстин 221 статьясынын 9-пунктунун талабына ылайык ишти токтотуу маселеси дагы карашы зарыл деп соттук коллегия эсептейт. Ошондой эле булар 138-беренеге Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө айтып атат. 72-статьянын 1-пунктуна ылайык деп атат. Бүт ошол баягы мен айтып кеткен Конституциянын Жогорку соттун ылайык бул иш өзү токтотулуш керек деген аныктама берип атат. Бул аныктаманы эгерде силер башкача түшүнсөңөр, мен мисалы үчүн туура эле түшүндүм. Мына ушул видео отчетто тоголамда бир дагы Жылдыз Жолдошова бирөө жөнүндө бир нерсе деп айтканбыз. Бир эле жерде Каримовдун президент Өзбекстандын ошол кишинин толеранттуу түшүнүү менен мамиле жасап, бул согуш Орто Азияда жайылып кетпегени жөнүндө гана мен өзүм оюма айтканым ал туура. Бул тарыхта калды. Мына ушул азыркы ушул когалан видео отчету менен СНБ керек болсо жаш кадрларды өстүрүп атат. Межэтнический мамиледе. Бул деген чындык, буну эч ким тана албайт. Ал эми эмне үчүн айтып атабыз? Ош Жалал-Абадта өтсүн. Өтпөсө ошол жактагылар иликтегиле деп. Себеби миңдеген адам жарадар болду. Миңдеген адамдар каза тапты. Миңдеген адамдардын тууган уруктары боздоп калды. Үйлөр өрттөндү. Бүт баары ушул видео отчетто көрсөтүлгөн. Анын баарын эч ким бул жака алып келе албайт. Андай шарт менде да жок, эч кимде жок. Пожалуйста, барып ошол жерде ар бир видео отчеттогу ар бир киши менен байланышып сүйлөшсөңөр боло алат деп мен эсептейм. Төрагалык кылган судья Балкыбекованын расында соттун катчысы Букардинованын доогер Текебаев Өмүрбек Черкешевдин, Текебаев Асылбек Черкешевдин Мураскору Калмырзаева Гүлбара Козуевнанын атамекен социалисттик партиясынын 12 жылдагы 11 жана 12 апрель 13 жылы берилген келишимдин негизинде аракеттенген өкүлдөрү Токтоконова Талайгүл Аскаралиеванын, Жакупбекова Чинара Насерованын, жоопкер катары тартылган Жолдошова Жылдызган Айтыбаеванын жана анын 24-сентябрь 11 жылы берилген келишимдин негизинде аракеттенген өкүлүнүн катышуусу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 30 апрель 13 жылы келишимдин негизинде аракеттенген өкүлү Карабекова Кызжыбек Садбекованын которумчу Рахмедиеванын катышуусу менен ачык соттук жыйында Текебаев Өмүрбек Черкешевдин, Асылбек Черкешевдин жана атамекен социалисттик партиясынын Жолдошова Жылдыз Айтыбаевнага карата ар намыстарын, кадыр бактарын, ишкер беделин коргоо жөнүндөгү арызын карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 72-беренесинин 1-бөлүгү боюнча расмий чечмелөө берилүүгө чейин иш токтотулсун. Аныктаманын токтотуу боюнча бөлүгү 10 күндүк мөөнөттө Бишкек шаардык сотуна даттанууга жатат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомун окуп чыктыңыз да. Бир дагы мүчө ошол апрелдин когалы боюнча, вообще ушул окуялар боюнча түзүлгөн комиссиянын 23 депутаты бири дагы ошондой эле Жогорку Кеңеш жоопкерчиликке тартылбайт дегенчи. Жооп бербейт.
мыйзам чегинде конституциядан окуп кеттиңиз, өзүңүз кайталайын. Ошондуктан бул чечим менен мурунку комитеттердин чечимдери жокко чыгарылат. Бул өкмөттүк чечим. Мына жогорку сотто чечим чыгат, ал обжалование не подлежит дегендей, жогорку кеңештин чечими чыккандан кийин, жогорку кеңештин чечими бул мындай кайрадан обсужденияга не подлежит да, себеби ал чечимди 2 жолу голосованияга койдурат Текебаевич. Бир жолу дагы ошондой чечим кабыл алгандан кийин ага болбой ошол жерде кыйкырып өкүнүп атып, мына ошондой койду да. Тиги ал эми экинчи жолу дагы койдурду эле, кайра бир жыйынтык ушундай болду да. Ошон үчүн мен ойлойм, урматтуу сот, тиги комитеттин чечимине ал эми билесиздер, Эркин Алмамбеков Атамекен фракциясынан алар опростун путем менен мындай комитеттин чечимин жөнөткөн. Ошон үчүн жогорку кеңеш бардык чечимдерди жокко чыгарып туруп, мына ушул гана чечимди кабыл алып берген да. Ошон үчүн эми чечимдери ушул чечим менен жокко чыккан да. Мен ушуну гана айтып коеюн дегем. Мен шайлоочулар менен жолукканда ушундай суроолорду берип атат да шайлоочулар. Эмне Текебаевдин ар намысы, анын ариети бийикпи? Биз кан жуткан балдарыбыз мыкаачылык менен өлтүрүлгөн, ошол Ош окуясында ушунчалык азап чеккен, көзүбүздөн жаш эмес кан аккан энелердин мына ошондой азабынан энелер төгөнгүс кайгыга баткан биздин кайгыбыздан дагы анын аброю бийикпи деп. Ал каалайбы, каалабайбы Текебаев күнөөлүү, себеби ошол учурда убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп турган. Ал жооп берген Кыргыз Республикасынын өлкөсү үчүн, ошол элинин тынчтыгы үчүн деп. Мына ушундай суроолорду берип атат. Мен дагы азыр таң калып атам. Бул доо арыз менен Текебаев эмнени көздөп атат? Мен түшүнбөй атам. Же Жолдошованын нервин бузайын деп атабы? Менин нервим бузулбайт, ачыгын айтып коеюн. Же болбосо Жолдошов кечирим сурасын ушул коголоң видео отчету боюнча деп атабы? Ачыгын айтып коеюн. Эч качан кечирим суралбайт. Эч ким кечирим сурабайт. Керек болсо Текебаев элдин алдында кечирим сурасын. Ошондо гана эл кечиреби, кечирбейби, ал өзү билет. Ошондо хоть жок дегенде өзүнүн аберинин алдында таза болот эле. Чынын деле мына ушул апрель-июнь окуясын кайрып чукурдун алдында Текебаев ойлонсо, мен ушул окуяны кайрып чукуп атып, энелердин жүрөгүнөн дагы кан агызып коёмбу деп. Себеби 11 баланын денеси табылбай атат. Канчалаган балдар өлдү, Кадыржан Батыров сепаратисттерди азыркы бийлик алып келип, элдин алдында тизип туруп атып салбасын, бирок камай албай атат. Мына ошону эл азыр ушунун баарын кечирбей турган мезгилде ал өзүнүн бийлигине таянып, Жолдошовду ушинтип кысып, Жолдошова каалагандай кысым көрсөтөм десе жаңылышат. Себеби мен элдин кайгысын, элге болгон оордук толгус ушундай бир чоң, мындай өтө бир аянычтуу нерсе үчүн чындыкты айта алганым үчүн мен эч качан Текебаевден кечирим сурабайм. Мен ойлойм, элим деп, жерим деген патриот кыздарын, уулдарын эл дагы коргоп алыш керек. Эгер силер коргой албасаңар, чындыкты сүйлөгөн уул кыздарыңарды, мен билбейм анда ким анда чындыкты айтат. Ким тиги силердин талабыңарды талашат. Ким силердин укугуңарды тебелетпейт. Ким силерди мына ушундай кордукка экинчи алып келбеш үчүн күрөшөт. Ошон үчүн элим, мен да силерден суранам. Мыйзамсыздыкка жол бербейле. Адилетсиздик бийликке да жол бербейле. Мен ойлойм, Текебаевдин мына ушунчалык өзүнүн бийлигин каалагандай кылам, өлкөнү каалагандай калчайм, мен каалаганым кылам деген жаман ойлорун мына азыркы ушул процессте анын ойлору мындай бир сөзүм айтканда сындырып Текебаевди өз ордуна койбосок болбой калды. Себеби Кыргызстан бирөө эле, Кыргызстанды каалагандай чалкаганга анын моралдык укугу жок деп эсептейм.